Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Достор, аябай страшно да. Бул эжекебиз айткандай бир жумада эмес, акыркы 6 айда кол салынган эмес да бул жактарга. Эмнеге зал таза, кухня мындай. Эми көзүбүз көрүп көнүп деле калдык го буга. Ушундай достор. Мынаны карагылачы. Бир суроо жаралат да ушул жерде. Biz ушундай деңгээлде иштеп атабыз. Администратордон чыгып беребиз азыр. Assalomu alaykum. Проектный сахар. Менин атым Али Эргешев болот. Менин атым Али Эргешев болот. Проектный сахар беги. Assalomu alaykum. Проектный сахар, менин атым Али Эргешев болот. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы эжекелер? Бул помойкабы? Помойка, бул жакта печкасы окшойт. Холодильниги көрсөңүздөр болот бул жагын. Канчада бир уборка кыласыңар? Бир жумада бир. Бир жумада? Просто азыр бизге ремонт болуп аткан эртең. Ремонт болот абы. Эртең жабылабыз ремонт. Эртең жабыласыңар. Неге өзү бул жакты мындай таза эмес кармайсыңар? Таза эле? Кана карасаңыз? Ошо ремонт болуп аткан. Жок, негизи бир жумада мындай болуп кетиши кыйын да. Достор, бул кухнянын шарты иштеп атат, при этом булар иштеп атат да азырчы. Негизи мындай шарт менен иштегенге болбойт. Бул жактагы запахты эми билбейм, камерадан түшүндүрүп бериши кыйын аябай. Бул жак склад окшойт, Бул жагы склад экен. Эжеке, сиз жооп бересизби бул жака? Жок, бул жака эме овощ эмелер коюлбайт болгону. Жок, негизи тазалыкты сурап атам. Тазалык болуп турат байке бир жумада бир. Эжеке, мен көрүп аткан нерсени сиз деле көрүп атасызбы? Да. Достор, күл. Мындай карасаңыздар эле көрүнөт бул нерсе. Уборка кылабыз деп айтып атат, негизи бул уборкага кирбейт да. Бул жак кухнянын территориясына кирет. Анткени тамак аштар ушул жакта сакталат. Достор, аябай страшно да. Биз 21-кылымда жашайбыз деп айтабыз го. Мындай деңгээлдер адамды өкүндүрөт да. Бул эжекебиз айткандай бир жумада эмес, акыркы 6 айда кол салынган эмес да бул жактарга. Мына эми калган жагын да көргөнгө аракет кылабыз. Достор, эски достор табылып калды дагы бир жолу бул жакта да. Эми көзүбүз көрүп көнүп деле калдык го буга. Ушундай шарттар. Бир суроо жаралат да ушул жерден. Санэпидемнадзор кайсыл жакты карап атат? Биз силерге болгону жардамчыбыз да, башка нерсени каалабай атабыз. Мына силер көрбөй атабыз, билбей атабыз деп айтып аткан нерселерди биз силерге көргөзүп берип атабыз, байкелер. Биз силерге жамандыгыбыз жок эле, жөнөкөй мындай жардамчы болуп атабыз. Ушул нерселерге көз салып берсеңиздер жакшы болмок. Чоңуз, бир жумада бир уборка дедиңизби? Бир жумада бир уборка. Келсеңиз, мен сизге бир нерсе көргөзө кетейин. Келиңиз. Келсеңиз. Мына нерсени көрдүңүзбү? Келсеңиз көрсөңүз болот. Мындай силер кимге тамак берип атасыңар? Эжеке. Кимге тамак берип атасыңар силер? Ушундай достор, суроо берилген убагында
да жол таппайсың. Өкүнүчтүү достор, бул өкүнүчтүү. Жалпы элдин ден соолугун ойлоп атабыз. Кыргызстанда эң маанилүү нерсе бул адамдын ден соолугу да, тазалык дейбиз. Биз ушундай деңгээлде иштеп атабыз. Бул жак холодный цех окшойт, Достор, мен айтпайын, силер көргүлө болгону. Мен түшүнбөй жатам да, может билгендер болсо жазып койсоңуздар. Аябай бир кызыктай нерсе экен. Таракандарды көргөзүп эле коелу. Бул жакта үстүнө эле чаптап коюшуптур буну. Администратор ким? Сизби байке? Атыңыз ким? Айбек. Айбек. Кухняны көрүп турасызбы? Канчада бир көрөсүз? Күн сайын кирем. Күн сайын? Азыр мен көргөндөрдүн баарын көргөнсүзбү? Урок алып тураттыр байке. Кухняга жанагы кыз эмес. Жок, сиз жооп бересиз, администратор сиз. Жок, мен залга эле жооп берем. Сиз жалпы кафеге жооп бересиз, администратор. Жок, кухняга өзүнчө бизде ушундай байке. Жок. Мынаны көрүп атасызбы? Илгиз тартсаң тараканды. Көргөн эмессизби? Мына бутуңузга барып атат. Мынаны көргөнсүзбү? Жок, бүгүн биз байке. Жок, администратор, бизде бүгүн мен көп эле угам да. Байке ремонт. Ремонт кылып атасыз. Бүгүн акыркы жолу иштебейбиз. Бүгүн жабылып ремонт кылмакпыз. Ну просто мурун ооба кичине кирип болчу. Азыр тамак жеп аткандар. Азыр тамак жеп аткандар. Азыр кичине тазараак эле болчу. Жок, азыр тамак жеп аткандар эмне болот? Байке биз ремонт кылганганбыз. Мен бүгүн акыркы иштеп жабылмакпыз, ремонт кылмакпыз. Жок, силер адамдарга тамак сатып атасыңар да азыр. Бирок таза жерде. Бизде молларды алып барып конторго кылаксыз койсуз да, туурабы байке? Кухня болуп эсептелинеби, жокпу? Да, эсептелет. Келиңиз, мен сизге тамак сала турган казанымызды көргөзөйүнчү. Бүгүн айтып атасызбы, тамак беребиз деп. Да, ошондого жазам. Тазабы? Байке таза, булар күндө эртең менен неме жууп турушат казандарын. Иши болуп соустарды алмаштырып турабыз. Мен сизди бир жумада бир болот деген уборкаңызды көрдүм азыр. Жок байке, биз кечеден бери уборка баштаганбыз. Бир жума. Эми бүгүн жабылмакпыз да. Жабылып ремонт кылмак. Мына кухня болуп эсептелинбейби? Эсептелет байке, айттым го, ремонт кылмакпыз, жабылабыз эми. Бүгүн последний иштейбиз, жабылабыз, ремонт кылабыз. Жөлү себеп деп ойлоп атасызбы ушу сөзүңүздү? Мында сиз поварсызбы? Жок, повар жагам. Санкинишкаңыз барбы? Ооба. Көрсөк болобу? Бар да. Да. Залда. Залга барып туруп алсаңыз болот. Сиз мыналарды не дейсиз эми? Чоң кыз, атыңыз ким? Атыңызды айтпайсызбы мен менен сүйлөшүп аткандан кийин? Достор, бул болгону шылтоо, башка нерсе эмес. Бул тамак тиги казанда жасалганы менен кухнянын территориясы кухня эсептелинет. Мынаны карагылачы. Общепитте биринчи норма эмне болуш керек? Биринчи эреже. Тазалык. Тазалык. Экинчиси? Ну, тамактар таза. Экинчиси? Үстөр жабылыш керек. Санкинишкан бар дедиңиз да, туурабы? Да. Обучение өтөт да сизге. Биринчи эреже эмне? Не знаю. Сиз кантип алгансыз санкинишканы? Окубай эле алгансызбы? Окуган. Ошо биринчи эрежесинде эмне деп жазылган? Таза болуш керек, таза кармаш керек. Экинчиси? Экинчи тамактар таза кармаш керек. Таза кармаш керек. Чоң кыз билинип эле калды, окубай алганы. Санкинишкада андай эмес. Обучение өтүп атканда биринчи эреже таптакыр башка нерсе. Билгендер өздөрү жазат бул. Мына кухня. Тиги зал. Да. Эмне үчүн зал таза, кухня мынандай? Билбейм эже, байке мен буга жооп бере албайм. Мен иштегениме көп аз эле убакыт болду. Жок, сизге жөнөкөй суроо. Эмнеге зал таза, кухня мындай? Бизде кухня ремонт. Себеби эмне деп ойлойсуз ошону? Мен сизге жообун айтайынбы? Ремонт кылабыз байке. Жообун айтайынбы? Аны клиент көрөт да, залды. Кухняны көрбөйт тилекке каршы, туурабы? Биз деген баарын жылдырып салганбыз. Биз качанга чейин мындай элдердин көзүнө иштейбиз?
байке түшүнүп атам, эми урушпай эле коелучу. Бүгүн биз Жок, урушпай эле эмес, кантип урушпай эле? Жок, эже, байке биз түшүндүрдүк го. Ооба, биз моюнубузга алабыз, ремонт кылмакпыз, бүгүн жабылмакпыз биз. Ошон үчүн биз баарын берин чыгарып, анан баардыгын жыйнап баштаганбыз да. Бул шылтоо эмес да, Бүгүн чоң. акыркы күн байке, бүгүн Жанара, жабылабыз. бул шылтоо эмес. Да, понимаю, байке. Достор, Мира кафеси сизге ушундай кооз болуп чыгат тамак. Мына. Кухняны көрдүңөр. Билбейм. Эл жыйынтык чыгарат буга, эл баа берет. Киргенде таза кооз ресторан экен деп ойлоп келет да бул жака. Тилекке каршы биздин эл чуркап эле кухняга кирип барбайт да. Ушул зал деле кооз экен, таза экен, тамактары даамдуу болсо керек деп кирип отурат. Тилекке каршы мындай көрүнүштөрдү мен айтайын да, мына жакты да эч ким карабаса керек. Ушундай достор, мындайды токтотуш керек, бул ооруларды токтотуш керек бул өлкөдө. Тазалык өзүбүз үчүн байке.